Салам Суперкейчи порталынын көрүүчүлөрү, биздин Рулдагы жылдыз рубрикабыздын кезектеги коногу өзүңүздөр көрүп тургандай белгилүү ырчы айым Анжелика Кайратова болмокчу. Кандайсыз? Жакшы. Эң сонун күндө сиздер менен жолугушуп атабыз. Ушул убакыт саат келди окшойт дейм. Машина алгандан бери бир жолугушууларды сүйлөштүк элек, бирок мен чет жакта болуп кайра Бишкекке келип атып, айтор кубанычтамын. Баардыгыңыздар күтүп калдыңыздар окшойт. Баягы айтып коет эмеспи, ар бир нерсенин өзүнүн саат убактысы бар деп. Демек бүгүнкү күнгө буйруган экен да. Анда унаңыз менен таанышалы. Лика унаңыз менен. Бул унааны мага Кудайым буйруптур деп так эле айта аламын. Себеп дегенде мен өзүм BMW-нын сүйүүчүлөрүнүн катарында эмес болчумун. BMW кандай десе эле ыйгочу деги бир башкача мындай мүнөздүү, аны эркектер айдаса керек, ырылдап турат, характери мага төп келбейт деп ар дайым айтат элем. Анан ушинтип BMW айдагандардын клубуна кирип калдым эми. Чындыгында бүгүн эми дүйнө жүзү боюнча азыр BMW өзүнүн кооздугу менен, ичиндеги баягы жасалышы менен, фаралары менен азыр биринчи орунда болуп атат, самый умный фары да. Анан мен өзүм негизи буга чейин 2 Lexus'умду тең тарткан экенсиздер. Бир ак Lexus'умду эң биринчи жолу өмүрүмдө ошол бир машинанын салондон алып 0 пробег менен айдап чыккан болчумун. Андагы бакыт, андагы сезимдер X7 алганда да болгон жок да, чындыгында. Бул жолкусуна мен уна алганда мындай необходимость, мындай керек болду да мага, чындыгында. Жумшак машина, анан кийин узун жолго чыкканда мен азыр отуруп көп узун жолго чыга албайм, жатууга туура келет. Жакында эле Жалал Абад Ош жолунда степ вагондо журкан төшөк салып алып, мынтип жатып барып тойго барып келгем. Ошондо ойлоп койдум, кайсыл унаанын ичинде ушинтип жатып жүрсө болот экен деп. Бир эле ушул BMW X7 экен, ошол себептен алып калдык. Ичин көрөлү, канча убакыт болду буну алганыңызга ушундай? Өзү заводдон июнь айынын аягында, июлдун башында 2021-жылы чыккан экен. Демек мунун ошол чогултуп Германиядан келгенине өзү 2 ай болду. Август айында Кыргызстанга келди. Мен кичине өзүмдүн жана Lexus'умду эле чоңойтолайын деп аткан болчумун. Анткени 3 жыл өтүп калды. Анан кийин баары узун жолго чыкканда мындай джип керек болот экен да, жол тандабас керек болгондон бирөөсү кичинекей унаа Бишкекте эле жүрө берем, чоңураак унаа менен атам рульга отурса чыгып жүрөбүз деп. Анан тилекке каршы мен заказ кылган 460 Lexus келбей калды. Заводдо бир кандайдыр бир проблемалар болуп, узарып кеткендиктен X7 келип калды деп чалуу келди. Келсем эле чоң унаа экен. Албайм го деген. Ооба. Негизи тест-драйвды чакырышып BMW-дан мага BMW X7-ни айдатканда айдагамда бирок мен муну кайдан алмак элем. Мен муну албайм. Бирок укмуш машина экен деп болушунча 2 күндүн ичинде укмуш видеолор тартып, шаарды айланып айдап жүргөн болчумун. Бирок көрсө ошондо эле менин каалоом мындай Кудайга заказга кеткен экен да. Өтө катуу каалап койгон окшоймун. Мына ушундай болгондо дагы жөнөкөй эле баягы джип келген жок. Көрүп тургандай BMW индивидуал деп турат. Бул спецзаказ менен гана чыккан унаалар экен. Ачкычында да мына ушундай жазуу бар. Индивидуальная комплектация деп коет экен. Бул жерде бүт положение менен бут болушунча узундугуна жараша, мен бутум кыска эле, мен ичине киргизип коеюн. Отурат экен. Анан менин белиме жакшы болду. Мен түз отурганда могул жерде поясница, мына омурткалар түз туруш керек да, ошондуктан деген мен бул жерде мынакей спинкасы чыгат. Спинкасын түздөйм дагы, ошондо кадимки эле партада отургандай кылып түп-түз мындайдан айдап жүрөм. Так. Ошондой экен. Ушул жагынан сизге аябай ыңгайлуу болуптур да. Ооба, мага абдан эле ыңгайлуу болду. Эртеден кечке суу ичип жүрөм. Андан кийин бул жерде эмнеси жакты, эч кандай жылдырбайсың ордунан. Бир гана кнопкалар менен Swarovski камни дейт экен, кнопкасы бул жерде. Кнопка менен оталат. Кнопка менен жүрөт дейсиз. Ооба. Кнопка аябай бизде мода болбоду эле бир жылдары. Бир гана ушу BMW-нын унааларында, мынакей жаңы унааларында
дистанционный управление деп коет экен. Колдун мына айландырышы менен мен радионун үнүн чоңойто алам, которо алам башка радиого. Мына ушундай. Мисалы үчүн кайсы канал? Так. Момундан жылат экен. Кыздарым ойнойт. Ушуну айта келдиңиз да. Элдин унаасы кнопка менен жүрсө. Иә, меники колго тийбейт деп. Меникине кол тийгизбей эле жүрөт. Так. Коммуникация, новое устройство подключилось. Ну, сенсор получается. Мен телефоным туташылган да, анткени рулда кетип баратып, мен көп сүйлөшкөнгө туура келет. Ошондуктан телефонум унага туташткан. И мынакей ошо менен эле үнүн чыгарып, азайтып, анан унаа менен громкоговоритель менен сүйлөшүп жүрө берем. Телефон алмай, алаксамай жок, кетип баратам, иштеримди сүйлөп, туташтырып кете бермейм. Башка деле функцияларды мындай спорт режим, комфорт, эко режим, ошондой эле механика кылып дагы айдаса болот экен. Объем 3 көп деле эмес. Мурунку унаама канчалык бензин сарпталса, бул жака деле ошондой болот, 2 турба. Басында мен айткым да келбейт өзүм билбеш үчүнчү. Эми уна арзан болбогондуктан чийилбеш үчүн бүт керамика менен кечөөнү жаптырдык. Бул жерде болсо биздин кыздар маникюрларыбыз менен могу жер көп чийилет да. Чийилбегенге атайын наклейкаларды чаптадык. Башка унага тийип калса, башка унанда булгабаш үчүн, өзүбүздүн дагы унаны булгабаш үчүн бул жака бүт момундай наклейкалар чапталынат экен. Бардык эле уналарга мен ушундай сунуштайт элем, чаптап жүрүңүздөр деп. Анан ичинде комплектацияны өзүм койдурдум. Баягы костюмдар, пиджактар илинип жүргөнгө БМВдан барып тандап алсаң болот экен. Дисплей, кыздарым телевизор көрүшөт, YouTube, интернетке подключение кылса болот экен. Анан мен унаамда отуруп жүргөн инсандар жөн гана отуруп, жөн гана телефон чукулабастан правила дорожного движения окуп жүргүлө пайдасы тиет деп ар дайым салып койгом. Кээ бир учурда знактарды карап, маи кызматкерлер менен сүйлөшкөнгө жакшы тема болот. Туура эмес учурда токтотуп алганда, туура эмес токтотуп алган учурларда кандай? ГАИ кызматкерлери менен. Андай деле учур боло элек, чынын айтканда. Ошо арткы сиденьялар комфорт болуш үчүн толугу менен ошо өзүм отурганга ылайыкташтырып алган болчу. Астыңкы сиденьялар кандай жылса, аркасы деле ошондой жылат экен. Баарына мага жакканы биз айымдар баягы пакет толтура көтөрүп жүрөбүз го. Анан жанына келесиң да кнопкасын эчтекесин басбайсың, ключ болсо чөнтөктө калды деп коелук, Анан келесиң да бут менен мындай кылган жана реклама бар го. Ошол ичинде ачылат экен. Өзү эле ачылат. Кайра бутту акырын жылдырып койсок, өзү багажды алат экен. Мына ошол преимуществосу. Эң жаңы Кайра багажды силерге ачып ичин көрсөтөйүн. Бул жердеги ошол жанагы плюсун айтып кеттим. 7 орундуу толук үй бүлөбүз менен ата-эне, минилерим, кыздарым болуп жүрсөк болот. Анан кийин полный багаж бар экен бул жакта. Анан күтүп турабыз. Полный багаж баягы мен көбүнчө офистерге көп көчөм да. Ошондо жанагындай чоң нерселер ташыганга туура келет. Мен муну аябай эле мындай эле груз ташыган унаа катары деле колдонуп жүрөм азырчы. Анан көйнөктөрүбүз көп, клип тартып калганда жанагы клипмейкерлердин деген штативтери болот. Чоң оборудованиялардын баарын, менде машина бар, кеттик деп эле жанагындай портер чакырбай эле ушу менен эле жүрөбүз. Эң жакканы мага ошол унаага төшөк салып, мисалы үчүн бир жака салганы барсак, толугу менен мынакей бул унаанын ичинде жашаса болот. Мына ушундай толугу менен 2-3 адам жатып алып, китеп окуп алып, шашпай көлгө, таласка, ошко жетсек болот экен. Ошонусу мага жакты. Болгондо гана бир минусу бар бул унаада. Запас дөңгөлөгү жок да. Запас дөңгөлөгүн БМВлар жаңы унааларга кошпой коюптур. Анткени бул жакта колл-центр бар экен, чалсаң келе калат, алмаштырып берет дегендей. Бирок эмне үчүн жок? Эгерде мен айымын, жолдон дөңгөлөгүм жарылып калса эмне болот десем, сиздин дөңгөлөктөр броньдолгон дейт. Значит, у нас вот шины бронированные деп мактанбай турайын. Бирок ошол Педзара деген дүйнө жүзү боюнча эң бытшык дөңгөлөктөрдүн катарын толуктайт экен. Так и называется, бронированный Pirelli фирма.
Бул унаа мага аябай эле мындай жакшы экен дегенин себеби асты толугу менен брондолгон, титан, тоо, таш эмне урунса дагы эч нерсе болбойт экен. Бизге керек го. Анткени айыл жергесине көп барабыз дегендей. Алыс жолдо, Анан эң мага жаккан жерин айтайын, эмне экен? Жүрүңүздөр. Звездное небо. Мага эң бирден бир жакканы, кыялданып, бир эргип алган нерсе бул анын толугу менен үстүнкү бөлүгүнүн ачылышы. 10.000ден ашуун бир 100.000ге чейин момундай майда точкалар бар дейт. Булар кечинде сен каалаган өңдө күйөт жылдыздар. Сары, көк, кызыл подсветка менен күнү түнү жылдыздар үстүндө күйүп турат. Мындай селфиге блогерлерге жакшы. Мен үчүн жөн эле унаа. Жөн эле мен ыңгайлуу болгон үчүн алдым. Мырзалар бирок көбүнчөсү мени куттукташты айымдарга караганда. Анткени бул мырзалардын кыялы экен. BMW X7 дегенде эле так, дай прокатиться, молодец, Анжелика деген сөздөрдү уктум. Азаматсың сен деп керек болсо ошо BMW-да иштеп аткан Рустам аркылуу мырза продавец консультант, алдан мен Lexus алгам. Анан мен барып акчасын санап деп ойлонуп баштаганда эле айтты: Анжелика, не переживайте, камсанаңыз, биз сизди билебиз. Сизге деген биз өзгөчө арзан татуу кылып беребиз дагы. Анан мурунку Lexus'уңузду жакшы баада алабыз. Өзүңүздүн ичиңиз оорубагандай кылып, базар баасынан өйдө эле кылып макул бериңизчи, эсептешерик деди дагы. Мен мурунку ак Lexus'умду баалап алышты. Анын үстүнө менин ошол банкта рефинансирование деп коет. Бир кредитимди жаңы жаап, азыр кутулуп аткан мезгилим болчу. Ошол эле документтер, ошол эле киреше каражатым менен мен ошо 3 унааны тең эле банк аркылуу алып келатам. Азыр бул 3-чү унааны дагы 2 унаанын баягы акчасын жаап 2 жылдын ичинде. Анан бул унаага кайрадан жаңы счет ачтым. Мен бул унааны бир 3 жылга, мындайча айтканда, в рассрочку, кредит жакшы процент менен алдым дагы. Айына мага $1200 тегерегинде обходится. $1200 тегерегинде төлөсөм, жетпей жаткан акчам ошону менен толукталат. Анан өзүмдө да наличка бар болчу. Бир $20-30 миңдай сетевой маркетингтерден, жарнамалардан чогулткан акчам бар болчу. Ачык айтканда эле ошону коштум дагы $120 миңга турду. Эми сиз бул унаадан кийин башка унааларды жактырышыңыз кыйын болуп калат го. Ошондой эле болуп калат экен. Мен Range Rover'ды дагы айдап көргөм. Андан кийин Lexus болду. Канчанчы унааңыз болуп калды бул ошондо? Жеке өзүмдүн ошо унааларымды санасам, бул 7-чи унаам экен. Мен эң биринчи унаам Volkswagen Venta болгон, анан Volkswagen Golf 3, Golf 3, анан кийинки Zafira көп айдап качкан бир учурда бизде шаарда. Zafira'дан кийин Toyota Highlander болгон, неме, праворульный машина. 2 праворульный айдадым. Андан кийинки унаа меники Mitsubishi болду. Кичинекей унаа болчу, Mirage деген. Ошо кичинекей унаа менен төптүрчүмүн салон жаңы ачканда. Эми эстеп көрсөм, мына канчанчы унаа болуп кетти. Volkswagen Golf 3, Zafira, Toyota Highlander, Mitsubishi болду. Анан кийин жанагы Lexus 7000 деген номер менен жүрүп калдым. Анан кийинки унаа Дагы Lexus N. Жок, андан кийин, ой, подождите, оказывается больше. Санаптырмын азыр, санатып. Андан кийин меники Range Rover болгон, кара түстө. Range Rover'имди кийин 221 Mercedes'ке алмаштыргам. 221 менен көп жүрдүм. Андан кийин Lexus NX жаңы салондон, андан кийин UX Lexus'ты былтыр презентациялап чогуу жүрдүк. Көрсөтүп сиздердин YouTube каналга.
сайтка. Ошону менен бул 11 экен. Бирок ар бирөөсүн ушунчалык барктап, бап эстеп, жакшы карап айдадым. Көбүнчөсү сатып алгандар ырымдап алып жатышты. Сиз барган жакка биз дагы баралык, ушу дөңгөлөктөр бир игрикти көздөй эле бизди алып жүрө берсин, шамал айдап деп. Пү деп жылагандай бир да жолу мындай өзүм рулда отуруп жол кырсыгына болгон жокмун да. Кудайга шүгүр дейм, ушунчалык ыраазымын. Кылдат менен айдайм, кылдат менен мындай законго баш ийген рулдагы айыммын. Эч кандай андай бир жаман нерсе болгон жок. Бул бир жолу мени бир айым сүзүп алып бактылуу болгон. Мынтип светофордо турсам эле капталым даң деди да, как раз буга чейинки ошол, по-моему, Range Rover болуш керек эле. Анан кийин мынтип ачып мынтип карасам, сизми деп жаман кубанып, менин номеримди алып, ушундай бир позитивдүү таанышуу болгон. Дароо мынаны жасап берген, мен деле эчтеке деген жок. Мейли, аны аман эсенбиз деп кеттим. Ылдамдыкты сүйүүчү айдоочулардын катарында уктайсызбы? Аябай жакшы көрчүмүн. Мен Дубайга барганда атайын спорт унаалар болот. Спорт мындай унаалар менен атайын трассалар бар экен. Ал жакта айдасаң болот экен. Ошентип айдап көргөм, адреналин сезип, бирок мен эми кандай десем, эне болгондон кийин улам курак кошулган сайын башкача болуп токтоо болуп калат экенсиң. Мен болгон ылдамдыкты лыжадан чыгарам. Лыжа жакшы көрөм, аябай. Лыжа катуу тебем. Анан кээ бир адамдар баягы автокырсыкка, ушундай бир кырсыкка учурагандан кийин унаага отурууда коркунуч болуп калат да. Сизде андай болгон жокпу? Канча айдан кийин унаага айдадыңыз? Ошол окуядан кийин. Мен унаага балким ошол отурганга мүмкүн болгондон кийин эле айдап кетсем керек эле деп ойлойм да. Анткени менде андай деле коркуу сезимдер калган жок. Мен бирөө машина айдаса отура албайм. Мен анткени кырсыкта рулда эмес болчумун. Анан ошол жерден рулду кармап дагы, тормозду кой бер деп дагы ошол жака бутум жетпей жаткан моменттерди көрүп, мен азыр бирөө рулда кетип баратса эле корко берем да, токтой албай калат. Же рулдан колун чыгарып жиберет, эмне болуп кетет деген бир сезим бар. Эң чоң коркунуч бул мен 2 ай бою больницада жатканда тез жардам кызматы менен үйгө алып кетишкен. Больницадан чыгарганда мен мындай жатып алып баратам, скорый акырын эле бараткан, бирок ушундай ызы чуу менен жеткирген да үйгөчү, жана андай мигалкалары, жолдорду ачыклатып, эми спокойно деле барса болот болчу. Мен эчтеке болгон жокмун да, эми спокойно жатам. Бирок ошонсо дагы мага каттуу бараткандай сезилди да. Мен 4-5 жолу сурандым. Акырын үйгө жеткиргиле, сураныч деп, анткени ичиндеги жаткан койкода улам кыймылдайт экен. Операциядан кийин улам эмне үчүн ушунча катуу ылдамдыкты неметишти билбейм, бирок мен ушул суранат элем да. Эгерде өтө тез болбой жатса, ошол тез жардам деле акырын унааларын айдаса деп, анткени мен үйгө жеткенге чейин азыр бир жерде сүзөт деп эле бардым да. Коркунуч. Азыр токтой албай калат. Мен картина страшно болду. Азыр кетип барат, астан машина чыгып калса эмне болот? Эми болот да, бирөө телефон менен сөйлөшүп жатып турган, скорыйды көрбөй калышы мүмкүн, туурабы? Жана анекдоттогудай бир жигит чыгып калышы мүмкүн депчи, бирөө кызыл светофорго өтүп кетет экен да, досунун жанында, мен жигитти кылдым депчи, анан кийин кайра жашыл күтүп турса токтоп калат экен да. Не сен жаңы эле кызылга өтүп кеттиң, эмне жашылга токтоп калдың? Может азыр деген мен жашылдан өтөйүн десем, кызылдан бир жигит өтүп кетет дейт экен да. Мага окшогон жигит депчи, андыктан андай жигиттер болбой эле койсун. Рульга отурдум. Март айынын аягында ошол выборлор башталганда мен бат эле отурмаптым, себеби бутум сынык болду. Именно газ менен тормозду баскан бутум сынып калып тебе албай жүрдүм да. Бутумда темирлер менен, гипстер менен, балдак менен жүрүп аттым. Так айдап кетмекмин, Кудай мени чындап эле бир жатсын, салсын деген окшойт. Мунун белине сындырып койсом, бул деген чуркап кетет эртең. Мунун бутун деле сындырып коеюнчу. Таза баспай бир аз отуруп турсун депчи. Бирок шүгүр, азыр жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы. Кудай сактасын дейли андай кырсыктардан. Рахмат. Анан бизде эмнегедир камералар деле коюлду, айыппулдар көбөйдү. Бирок ошентсе деле акыркы учурларда жол кырсыктары көп катталып атпайбы биздечи? Эмнеден улам деп ойлойсуз ошону? Бул Сынактарды айтып кетсеңиз. Бул кичине биз мындай сабырсыздыгыбыздан да, кээ бир учурда бир унаны өтүп кетишин күтпөй эле жетишем деп
күтпөй эле айдап жүргөндөр бар. Анан кийин кичине ошол баардыгыбыз правила менен жүрсөк, мисалы үчүн двойная сплошная турат жакшынакай эле. Жок, ошол жерден поворотник түгүзүп туруп, мен буруп кетем деп токтой калышат. Анан бирок ал жерден бурбай турган жерден бир адам катуу ылдамдыкта келатып жетишпей калышы мүмкүн. Негизи катуу айдагандан келип чыгат. Эгер акырын жүрсөк, бул жактан келаткан унаа деле токтогонго жетишет, бул жерде келаткан унаа деле токтогонго жетишет. Ал эми акырын жүрсөң деле катуу келаткан унаа келип сени өмүрүңдү алып кетиши мүмкүн да. Мунун баарын биз көрүп атабыз. Бирден бир бул ошол караңгыда айдап жүргөндө, күңүрт болуп калганда бизде шам чырактардын аздыгы кээ бир көчөлөрдө такыр эле жок. Жетпейт, көрө албайсың да. Чуркап чыга калат, астыңан унаа чыга калса, өтүп бараткан пешеходду көрбөй каласың. Знактардын аздыгы. Мен азыр Караколго бара элекмин, бирок жакын арада барам деген жакшы ниетим бар. Ошол жерге барып, кан чыгарып, анткени биз сүзгөн бакты 10 мүнөттөн кийин башка степ вагон келип дагы сүзгөн. Мен отурган жердеги келин каза болуп кеткен ошол күнү. Мага келген скорый кичинекей наристенин мээси чачырап турган мезгилинде ошолорду ташыган. Анан ошол жер, ой, бул жерде ар дайым эле авария болуп турат, биз даяр деле стартта турабыз деген сымал сөздөрдү угуп мен таң калдым да. Эмне үчүн ушул нерсени эми жок кылып койсо болбойт, алып койсо болбойт. Биз ошол жанагы резкий поворот экен, келатканда эле ошол повороттун знагын көрө албай калганыбыздын себеби бул түн жарым, знактар караңгы болуп көрүнбөй калган окшойт. Келатып эле жол жок болуп кеткен да. Ошол мезгилде курбум мындай буруп жиберди. Ошол жер элдин баары бура берип, жылмакай күзгү болуп калыптыр да. Ошол күзгүдөн эле унаа чайып алды, оңго, солго 4 выды болгондуктан барып эле иши бак бизди күтүп турган экен. Сүзгөндө да мен тарап сүзүлдү, анткени биз билебиз, человеческий фактор бар. Сен рульда баратканда любой нерседен билбесең да качасың. Демек, рульдан баягы рульдагы инсан качканда пассажирга келип тиет экен да. Анан эми бул нерсе жөндөн жөн эмес. Бир Кудай кандайдыр бир мени, может, медицинаны ичинен көрсүн деди. Ошол проблемаларын өзүнөн өтсүн деди. Буюрса ошондон өзүмө бир чоң сабак алып, көптөгөн ушундай авариялардан, кокустан келген бир сыноодон колдой турган жакшы фонддорду ачып, көптөгөн операциялар биздин өлкөдө өтсө, биздин медицинабыз өнүксө деген жакшы салым кошо турган долбоорлорум бар. Анын үстүндө иштеп атам азыр. Кечээ мурда күндө эле 2-3 операциялар Турцияда өттү. Турцияга барып, ошол жака жол кире коротуп, башка өлкөдө кор болбой эле жакшы специалисттер бизде операцион столдору өзүбүздүн өлкөбүздө болуп эле көптөгөн операциялар биздин өлкөбүздө болсо деп азыр мен тилек кылып жатамын. Айта берсек сөз көп. Ал үчүн отдельно биз интервью жасашыбыз керек. Эми айымдар кандай билбейм, көбүнчөсү капотту ачпайт го. Мен болсо капоттун ичиндеги нерсени абдан жакшы көрөм да. Капоттун ичи эле жылтырап туруш керек, таза болуп туруш керек деп. Чындыгында унаа заводдон чыгып келгенде капоттордун баардыгына пленка жабык болчу, мынтип сыйрып мойкага киргизгенде бул жак кичине чаң болчу да. Азыр керамика менен жаптык, мунун баары жалтырап турат. Бүт керамическое покрытие, момундай жалтырак кылып берет экен. Эми ушундай нерселер заманбап азыр ачылып тур. Бүт эле унаанын капоттун астындагы моторлорду мына ушундай кылып жалтыратып, тазалатып алса болот экен. Капотту болсо өзүм ачам, бул жака болсо дворникке суу куям. Ал жактын баардыгы норма менен. Анан эң плюсу, эмне үчүн ошо салондон машина алганды жакшы көрөм дегендей, 5 жылга чейин гарантия берди да. 5 жылдын ичинде эгерде кандайдыр бир жеринен проблема кетип атса, чалсаң өздөрү келип, кайсыл жерде болсоң дагы унааны толугу менен, мындайча айтканда, техникалык жактан акысыз бүт өздөрү жооп берип, карап беришет. Бул айымдарга өтө эле ыңгайлуу экен, особенно мага, жалгыз бой энелерге. Анан эч качан эч ким биздин эми унаабыз бузулбасын, жолдо калбайлык. Эмне болгон учурда да техника деген техника, темир деген темир. Башуу заман болсо баардыгы жакшы болот. Бир гана ошол эме комфорт үчүн бүт пленкалардын баардыгы фараларга чейин жаңы эле пленка чаптаттым. Бул трассага чыкканда катуу таштар келсе сынбайт. Антиударный, лобовойго да антиударный пленка кеткен. Тегерегинен баштап бүт айнектерге чейин чийилбейт. Кандай бактарга кирсек чыксак дагы керек болсо мына каттуу бычак менен чийгенде дагы чийилбейт экен. Ошондой пленка жаптырып алдым. Анткени жаңы машина болгондон кийин жакшылап караш керек. Эң жакшысы антидождь, жамгыр тийсе, жамгырлар өздөрү кургайт экен.
Бул дагы оңой эле эмне арзанга турган жок, бир 160-170 миң сомдун тегерегинде ушул унаанын баардыгына ошондой расход кетет экен. Жабдылыш, канчаңда бир жуудуруп турасыз? Бул ошол керамика менен жаап берген компания жума сайын өздөрү машинаны жууп берип турушат. Өздөрү билет кандай кылып жуушту, эмне кылышты. Бирок да өзүм жер таамда жер үйдө тургандан кийин кыздарым менен эле керектестей жууп жинеп алабыз, өзүбүз эле пылесоста алып чыгып жууп алабыз. Жакындарым мени Лика деп чакырышат, Анжей, Лика деп эле Лика депчи. Анан кийин бул мага номерди былтыр берки Lexus унаама делек кылган болчу. Мен Кыял деген жакшы сиңдим бар. 100 миң сомго алып берген. Ачык эле айтайын. Мени экөөбүздүн иштеген жакшы иштерибиз бар. Ошондон баягы адам качан ыраазы болгондо, жакшы киреше алса, кандай белек берип адамды кубандырам десе, аябай жагымдуу болот экен. Бул номер менен азыр BMW-ны айдабай элемин. Муну съемкалар болгондо өзүмдүн номеримди алып коюп эле ушул номерди коюп коём, бирок бул номер менен деле жүрбөйм. Баягы чересчур болуп кетпейби? Скромно эле жүрөлүк. Чисто съемкаларга, мындай Өзүңүз үчүн. гиф ойнотсом, гифтердин номерлерин мындай гифтер машинасына коюп коем, бирок шаарда айдабайм, анткени улам унаа алмаштырган сайын бул номерди дагы ошол унаага улам коюп туруш керек экен. Бул UX Lexus'тагы турган номерим азыр. Ошол машинага коюп кээде айдасам болот. Мындайча айтканда, бул номер эми кыздарыма белек катары калат да. Ошомойдон эле каалашабы, каалашпайбы, жөн эле мындай сувенир катары үйдө турат. Бирок өзүмдүн номеримди алып коюп съемкаларда бул жагы жаман көрүнбөш үчүн мындай ушул номерди колдоном. Өзүңүзгө жагат бирок. 15 жылдан бери салонум айым стайл болуп келе жаткан болчу. Улуу кызым атынан ребрендинг кылганда Лика деп койдук да. Лика Beauty бар, Лика парфюм азыр чыккан. Аны ушу Лика брендти чыгарып атабыз, өзүм атыман эле кылыш керек экен деп. Анан Лика болуп калды эми бул жакта. Абдан сонун. Ооба. Чоң рахмат бүгүнкү маек үчүн, бүгүнкү обзор үчүн. Рахмат силерге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүдө кимди көргүңүз келет? Комментарийге калтырып кетсеңиз болот.